Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін біз нун тыбышын махражы жана аны чыгаруудағы кездешкен каталар менен токтолуп өтөбүз. Негизинен нун тыбышынын эки махражы бар. Биринчиси тил бөлүгү, ал эми экинчиси болсо хайшун бөлүгү. Ачыктап айтканда мурун көңдөйүнөн чыгат. Ал эми бүгүн болсо мына ушул тил бөлүгүнөн чыккан махражы менен таанышып өтөбүз. Ал эми хайшун бөлүгү менен келерки сабактарда кеңири айтылат. Нун тыбышынын биринчи бөлүгү 17 махраж ичинен 10 махражда жайгашып, тилдин учу кашка тиштин бүйлөсүнө тийген жерден чыгат. Бүйлө деп эмнени эске алабыз? Бүйлө деп таңдай тишке карай бүткөн жерин эске алабыз. Дал ушул жерге тилдин учу тийүүсү менен нун тыбышы жасалып чыгат. Анда эмесе нун тыбышынын махражын дагы бир рет ачыгыраак түшүнүп сезүү үчүн нун тыбышын бир катар айтып машыгабыз. Нун тыбышынын аракеттүү учуру на, ни, ну. Ал эми сүкүндүү учуру ан, ин, ун. Нун тыбышынын кыргыз тилиндеги тамгалар менен салыштырып айтканда бул ны тыбышына окшош. Ошондуктан бул нун тыбышынын кыргыз тилиндеги окшошу болгондугу үчүн бул нун тыбышы араб тилиндеги башка тыбыштарга салыштырмалуу бул тыбышты чыгаруу алда канча жеңилирээк. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир учурларда нун тыбышын айтууда бир канча каталар кездешет. Мен ошол каталардын бириси нун тыбышын айткан учурда тилдин учун кашка тиштин бүйлөсүнө эмес, тескеринче кашка тиштин учуна тийгизип чыгаруу бул дагы ката болуп саналат. Мисал катары айтсак, ан, ин, ун, ан'амта, настаин. Мен ушинтип нун тыбышын айтканда тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизип чыгаруу бул ката болуп саналат. Ал эми туура айтылышы жогоруда айтылып өткөндөй, нун тыбышын айтканда тилдин учун кашка тиштин учуна эмес, кашка тиштин бүйлөсүнө тийгизип чыгарабыз. Ан'амта. Ал эми нун тыбышын айтуудагы кездешкен каталардын экинчиси нун тыбышын жоон кылып чыгаруу. Бул учур көбүнчө качан нун тыбышынан мурда же болбосо кийин жоон тыбыш келгенде болот. Мисал катары Фатиха сүрөсүнөн бир мисал берсек, ихдинас-сирата. Өзүңүздөр угуп байкагыңыздардай нун тыбышы жоон айтылып калды. Мунун себеби эмнеде? Анткени нун тыбышынан кийин айтылышта сот тыбышы келип жатат. Көпчүлүк адамдар ушул сот тыбышынын жоондугун чыгарам деп, андан мурдагы ичке болгон нун тыбышын жоон кылып айтып алат. Мына ошондуктан мына ушул катадан сактаныш керекпиз. Негизинен нун тыбышынан мурда же кийин жоон тыбыш келеби же келбейби, нун тыбышы ар бир учурда ичке айтылат. Мына ошондуктан нун тыбышын айтканда учурда ичке кылып чыгарууга өзгөчө маани бериш керекпиз. Ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна келип жетти. Бүгүн биз нун тыбышынын махражы жана анын айтуудагы кездешкен каталар менен бир катар таанышып өттүк. Аллах таала баарыбызга Куранды туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.